Чаңдоор менен биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда тааныштыра кетели. Акчардак тобунун мынакей таланттары менин жанымда Абдыбекова Нарынгүл айым, мынакей сахна жылчысы Сүкөл, мына ошо топтун солисткасы, экинчи мынакей Фарида Амираева, топтун мүчөсү эжекебиз келип отурат. Ошондой эле Эсенбаева Айгүл айым, мынакей топтун дырчысы. Ал эми ушул айымдардын баягы үндөрүнө карап, ырларын баягы шөкөттөп, жолго салып, коозоп берип жаткан Калыбай Мараимов деген дагы бир таланттуу агабыз келип отурат. Кош келиңиздер. Негизи Акчардак тобу качан түзүлгөн? Ана мынакей өткөн жылда дагы сиздер үчүн жакшы жылдардан болду болуш керек. Анткени мынакей эл ичи өнөргөнчө дейт, көпчүлүккө барып ырдадыңыздар дегендей. Кана Нарынгүл айым сизден болсун. Уюштурганына 2-3 жыл болуп калды. Бүгүн шартка байланыштуу биздин жетекчибиз Нават эже келбей калды. Ошо жылдарда ырдап жүрөбүз. Жакшылык тарда, тойлордо. Жакшылыктын ырчылары кездерде. Негизи эл ичи өнөргөнчө дейт, негизи баягы эпке себеп болот да. Бирөөнү көрүп бирөө, же болсо бирөөдү көрүп бирөө мына ырдагысы келет дегендей, топко тарткысы келет дегендей туурабы? Фарида айым айтсаңыз, канча болду ушул, кандайча ушул топто түшүп калдыңыздар? Мен кошулганыма 1 жыл болду. Ошол таанышып калып, баары ырдап, анан өздөрү жактырып калып ырдаганыма. Ошо кошул дешти. Ошо Нават. Негизи ырышкы болсуз да, кесибиңиз башкабы, кайсы кесиптиңиз? Мен бухгалтермын. Бирок жашымда ырдап жүрчүмүн, 10-чу класстарда ырдап жүргөм. Каякта, мектептеби? Ооба, мектепте, кароолордо. Ошондон жүрөгүңүздө ыр калган экен да. Ооба, ырдайм. Ар бир кыргыз азыр сөздөр жанды да, ырдайт да. Талант Бул жараткандан берилген олжо дейт. Нарынгүл айым, келиңиз эми мынакей кызыл көйнөк кийсеңиз баары сизди карашат дегендей, анда ыр сизден болсун. Келиңиз. Сиз баштап бериңиз. Шемшеги кыйып аястын толгону дегендерин аткарып коюп. Эң сонун, кана келиңиз.
ой эң сонун негизи топто мынакей эжелеккелерибиз комуз чертип турса кандай сонун кубанат Айгүл эжеке, сиз кандайча кошулуп калдыңыз? Мен деле ошо 1 жылга чукулдап калды, ошо Нарынкүл менен кошуна турабыз экөөбүз. Ошо анда мында ырдап ошо кошулуп калдык, жакшылыктарда ошо чогулуп жүрүп. Бирок кесибиңиз башка. Мен кесибим өзү медик. Анан эми көбүнчө үйдө болуп эле ошо. Жүрөбүз бош убактта. Негизи эле ыр деген бул баягы адамдын көңүлүн көтөрөт да. Ар бир адам баягы басса турса дагы жан дүйнөсүндө ырлар жашап турат да. Ыр менен келет жашагым деп кыргыз бекеринен айтпаса керек. Ошондуктан келиңиз анда када. Фариза эжеке, сиз да карасызбы? Келиңиз анда. Кайсырда карасыз? 6-күнү кечинде. Эң сонун Рыспай Абдыкадыровдон, кана эң сонун келиңиз. Турсунбаев оğlu менен турдум. Sonun barakelde. Негизи эле кыргыз эли мынакей ар бир ыр жандуу калбаяга турабы. Ар бир кыргызды айтсаң сөзсүз түрдө бир билет, ошону созот ыр жандуу дегендей мынакей биздин ушу жаратылышыбыз, тообуз, суубуз, ушунун баардыгы бизди баягы талантыбызга шейкеш келет. Анан ушул топто айымдар менен иштеп, ушуларды баягы ырларын шөкөттөп, тандап, үндө жараша. Бул сиздин чоң эмгегиңиз да. Канча болду? Ырларды кандай тандап бересиз, ошо жөнүндө айтсаңыз. Эми бул ыр тандоодо мен өтө мында болорду деп эме кылбайм. Өздөрүнүн жүрөгүнөн чыккан ырларды, эми бул элдик таланттар болуп атпайбы? Мындай артисттер эми кээде үндөрүнө төп келбей калат да кээ ырлары. Ошону өздөрүнүн жүрөгүнөн чыккан ырлары деле мен мындай музыкалаштырып, менин көбүнчө ушул элдик таланттардан чыккан кыздарга, балдарга жардам бергим келет. Себеби көп таланттын баары векилип келип жетет. Бул кыздарды деле мен 1 жылдан бери тойлордон, көчөлөрдөн, кээ бир жерлерден ырдап калган эле. Келчи эгер убактым болсо,
bir çağılıp mындай bir ырдап көрчү Эл деген алдына сунуштар деп, менен угушуп, ушуларга да рахмат. Өздөрүнүн канча жылдан берки жашынан баштап ырдаганын турмуш тиричиликке байланыштуу ырдашпай калат кээ бир адамдар. Анан мен ушуларды 3 жылдай болуп калды Акчардак тобуна кошуп, ушуларга мен жардам иретинде эл менен байланыштырып, өздөрүнүн ички болгон таланттарын ачууга гана жардам көмөктөшөм деп өзүм ойлойм. Эми өтө мен буларды баарын эле эл артисине жозо бир наам үчүн жозо эмес, бул өзүнүн турмуш жашоосуна бир жакшы бир эн соолуктарына жакшы болсо гана сунуштарымы кээ бир кыздар балдар туура кабыл алат, рахматын айтышат кээде. Мен ушул менен аракеттенип гана келатам. Ооба, булактын көзүн ачкандай сиз дагы ушуларды туура жолго салып, азыр эми баары ыржандуу болуп, кайсыл жерде болбосо мынакей сөзсүз түрдө ар биринин жакшы көргөн ырлары бар да, Ооба, жүрөктөн болгон биректен ар бир эле адам, кыргыз баласы негизи биз өзүң айткандай ырга жандуубуз. Ошону биз бир себепкер болуп эле жөндөп койсок жакшы болот экен. Мен ушуну 3 жылдан бери ага чейин мен деле өзүм кесип музыкант деле эмес, мында айыл чарбада иштеп келатам. Сиз дагы өзүнчө. Анан бул бир өзүнчө бир талант, өзү бир коскоозу. Мен өзүмүн башыман өткөнгө салыштырмалуу кыздарды, балдар жана үндөгөнүм ошол болуп атат да. Менде 30 жылдай бир айыл чарбасында иштеп, башка кесип, өзүмдүн талантымды чындыгында таштап коюп, бир 2 жыл болду. Ушул Акчардак тобу келип байке музыка ойлоп бербейсиз дегенден баштап гана мен өзүм кайрада келдиңиз ырга келтирип, ушу өзүмүн башыман өткөн нерселерди берек болсо да ушулар бир ичинен ырдап калсынчы деген гана мен элдик таланттарды гана жардам иретинде келатам деп өзүм эсептейм. Негизи ар бир адамдын түпкүрүндө бар талант бар да, кээде ошол өтөсүнө чыкпай калганда адам өкүнүп калат да, же турмуш курат, балдар чоңойот, кесип менен аралашасың, анан кийин эми убакыт болду деп калат көпчүлүк элдик таланттар. Анан Нарынгүл айым негизи ошол топту түзүш, чогултуш бир топ эле оор да. Азыр бир адам үйүңө конок келсе чай бере албай каласың, анан топто жалпы канча адам? Топто 7 адам барбыз. 7 адам, 7-8 адам. Шартка жараша келбей калыштык. Жалпы бирок 7 адам экен, топ Акчардак тобу, Ошо 7 адам деле бир топта, ошолорду кантип чогуу ырдатып, ар биринин үнүнө жараша бөлүп ырларды, сиз муну ырдаңыз, муну ырдаңыз деп сунуштайсыздар да. Ооба, өздөрүнө жараша ырларды сунуштайбыз. Сиз бул ыр жакпайт, муну ырдаңыз десеңер ошо боюнча кетебиз. Бирибизге неме кылабыз, кайсын ырдайлы деп тандайбыз, ошо боюнча кетебиз. Жакшы топ болсо, кошулам деген таланттар көп болсо керек, Калыбай мырза. Демек баягы кээ бир эл ичинде таланттар бар да, үндөрү да өзгөчө, Абдан сонун үйдө туруп ырдагандар да кээ бирлерде ушунчалык бир эми мен мындай эл артистерин же болбосо мындай жогорку степендеги эмелерди айткым келбейт. Ушунчалык ыраазы болгон адамдар, таланттар көп айылда. Менин эң ошо көздөп жүргөнүм ошондой таланттууларды келип эл менен ушинтип байланыштырып коюу. Мен эң бир чоң бир максатым. Азаматсыз, сизге ыраазычылык келиңиз. Айгүл Исенбаева кана, ыр кезеги сизде кана, сиздин өнөрүңүздү көрөлү. Кечирип кой деген ырды ырдап берелик. Жакшы болот. Кана келиңиз. Ömürüm
баягыдай күлчү кайра, баягыдай сүйчү кайра дейт. Негизиле ырлардын өзүнүн аттары эле ушундай эң сонун экен. Айтсаңыздар, негизи ыр тандоо бул баягы үнүнө жараша болот дейм. Булардын үндөрү баягы тубаса үндөр да, турабы? Кала баягы, Ушулар кайсырды ырдайсыз? Ырдабы ошого жараша коштойсуз? Ооба. Өздөрүнүн эле бул жүрөгүнөн чыккан ырларды эле коштоп, анан эми муну мен талап кылып, муну жатта, анан муну ырда дегенден алысмын. Себеби өздөрүнүн жүрөгүнөн ырдаган ырларга гана коштоп берүүгө. Негизи Акчардак тобу каякта уюштурулган? Бишкектеби же шаар четиндеби? Жок, Бишкекте уюштурулган. Баарыңыздар эле шаардасыздар да, Бишкекте? Баарыбыз шаардабыз. Сиз кайсы кесиптиңиз? Деле соодагер болуп, соода кылып жүрдүм. Бирок ырдап жүрдүңүз? Ырдап жүрдүм, көп жыл болду. Көп жыл болду, Жеке ырдап жүрдүңүз, элдик таланттар менен ырдап жүрсүз. Негизи топ түзүүрү алып ырдаган жакшы бекен өзү? Жакшы экен, чогуу ырдаган. Жакшы. Жалпы, Бири-бирибизди сагынып калабыз. Бизге ырдарыбызды ырдайлы деп сунуштап, сунуштап бирибизге. Жакшы топ болгон. Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы дейт. Негизи жакшы кээде айтып коет го, ушул жакшы музыка, жакшы ыр, кээде ырдап алсаң ичиңдеги бугундай кетет деп, бирөөгө жинденип атып, капаланып атып, ырдасаң дагы же комуз черсең дагы ушул музыка өзү тарбиялайт экен да. Келиңиздер, анда ким аткарып берет? Сизби кайра? Acayip bir tonun gülümsegi, arzu gittim nege burada sezbegi. Uşunca yıl ömür sürmey kur bekeri, belki senin cüttün ana izlegi. Uşunca yıl ömür sürmey kur bekeri, belki senin cüttün ana izlegi. Alыс gitsem kelleringde sağınım, olup kalsam cüttün tapsam ayığım. Sen cüttan kaçamal olup dursa da, ben içimden tabiattan çalınım. Cıttı kıskanış at arçalım, arzu cıttı sizde ötüp kançalar. Gözüm ardan edip sülen bilbilmir, belki cıttı istevandan can çıkır. Gözüm ardan edip sülen bilbilmir, cıttı iskep anam mümkün can çıkır. Boyundu toğulların segi, çıtın bizde gündeming çoğu çıkar. Sen de yakşı çoluksa da caş oldum, sen de men tavalmasın düğünödür. Sen de yakşı çoluksa da caş oldum, sen de men tavalmasın düğünödür. Arzu cüttüm tavalmasın düğünödür. Eң сонун. Негизи баягы кыргыз негизи ырдап атканда эле үндөрү биздин калыбайга баягы булактын шыңгырдап ушундай деп коет го. Ар бир адам жүрөк түкүрүнөн да, анан талант бул жараткандан берилген олжо деп улуу баласаган айтыптыр да. Демек бул талант ар бирине эле бериле бербейт, бул канжаны менен берилген бир өзүнчө бир табирик деп айтабыз да. Анан Фарида айым айтсаңыз, негизи өзүңүз кесиңиз башка кесипте болсоңуз дагы бар мектептерде деле бала кезиңизде ырдап жүрдүңүз да, Доңкулдарларда ырдап жүргөмүн. Эң сонун. Тойлордо ырдап жүрдүм, анан акыры балдар чоңоюп калды. Эми өзүм ырдайын дедиңизби? Эми өзүм үчүн жашайын, өзүм үчүн ырдайын.
таланттуу Балдарды чоңойттуңуз, окуттуңуз дейт Кыргызда баягы. Туура жолго салдыңыз дейт. Бирок баягы ошо көп адамдардын жүрөк түпкүрүндө баягы жетпей калган бир максаттар болот экен да, ошонун баардыгы орундалып атыптыр да. Анан мынакей жаңы жыл келип баардыгыбыз кубанып атабыз. Баары жаңы жыл жаңы келгени менен баары өткөн жылга сарасып салабыз да. Өткөн жыл деле жаман жыл болгон жокпу, Топко кандай жыл болду? Жакшы жыл болду. Мен үчүн 2020 жылы Скөл фестивалда сахна жылдызын алдым. Анан дагы көптөгөн грамота, дипломдорду алдым. Мен үчүн жакшы жыл болду бул жыл. Азыр деген бардык жерде министрдин буйругу менен жандоору, ырдоо болуп атпайбы? Ошол дагы Калыбай мырза, мынакей топко жакшы болсо керек, элдик таланттар анткени үнүң болсо эл алдына чыгып ырдайсың. Бизге деле мындай жөнөкөй эл үчүн абдан жакшы болду. Эми биздин кыргыз болгондон кийин мурунтан эле биздин ата-бабалар комуз чертип, тоолордо, далаларда кандай болбосун өз таланттууларын жандоордап келген. Биздин мына маданият министри дагы быйыл жакшы иш кылды. Себеби жан дүйүн деп токтом чыгарып, азыр баардыгы аракет кылып, табигый өзүнүн кулай берген жаратылыш үнү менен ырдоого чындыгында мен дагы кошулам. Ушул туура сунуш көбү эл арасына чыгат. Но элден чыккан эле мен мына буларды мен чындыгында Нарын, бул жак Жалал Абад, ар жактан менин мындай бир көз карашыма туура келген таланттарды чыгаруу. Сиздерге мына Эл телеканалына дагы рахмат айтабыз. Ошондойлор менен көп байланышыңар бар. Мен мындай көп телезөйлөрмөлөрдү көрөм. Бул силердин дагы элге мындай жөнөкөй адамдарга кылган жакшы мамилеңер деп эсептейм. Ушул ишиңер ийгилип, эл арасында таланттууларды эл менен көпүрөөк кылып чыгарып, ошолордун бир аябай эле бир эметип кетпесе дагы ар бир адамдын көксөгөнү болот дегендей, ушинтип бир ыраазам болот эле деген адамдарды келип ушинтип эл менен байланыштырып койгон мен Эл телеканалынан чыгармачыл ийгилик каалайм. Туура элчи өнөргөчү дейт, бизге да көп кайрылышат, биз да ырдайт элек, биз да чыгат элек депчи, жанагындай да өнөр негизи эртеби кечпи убакытта татабайт экен да, баягы жүрөгүндө өнөр талант болсо ал качандыр бир кезде ташты жарып чыгат экен да. Эң сонун гана Фариза эже, сизди дагы бир ырдаталы, келиңиз гана. Ырдайын деп келгенде эми ырдатып калалы. Келсеңчи эркем. Айлы түн кимдерге абалым ойносун деп бизге бекер телмирип терезеңди карабастан суу ойноп келеринче келсең теркем
убакыттуу мугалимде чындыгында эле убакыт баардыгын өзгөртөт экен да. Андан негизи 7 адамдан турса, анан дагы деле азыр мынакей баардык жерде ушундай топтор, шайыр апалар абдан көбөйдү. Демек бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Анткени апалар дагы үйдө турбай бугун чыгарып ырдап, андан кийинки мынакей кыз келиндер дагы бугун чыгарып ырдап. Демек кыргыз эли ыржан экенин мына ушундан билип отурабыз да. Анан ушу кошулам дегендер да болсо керек, бирок эми өзүңүздөр жете экенсиздер, жетинен бири кыдыр деп баягы түгөл кылып дагы бир таберик да кылып дагы алышат го. Ошол эле жетишти да. Жетинен бири кыдыр деп. Эмебиз келбей калып, Жетекчиси келбей калып. Түшүндүрбөй буларда эме болду да, менен баштан бери жүргөн киши болду. Бизге көп кошулгандар. Мисалы 4 эркек балабыз бар. Комуз чертип, шылдырагы, аккордеону менен эметкендер бар. Биз мындай шарты менен жаңы чыккандарды улам жарыялап элге чыгарып туралы да. Жаңы келгендерди. Ада бизде Акчардак тоону келип 3 жылдан бери ырдап кетип, мүчө катары бизде көп. Топточу. Биз жакында эле келип, чогулта келгенде эле көп болуп калып турбайбы? Анан бул чыгууга биз астан жаңы кошулгандарды гана мындай чыгарууга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Так Акчардак тобундагы мүчөлөрүбүз бир топ көп. Биз жакында эле дагы бир 3 эркек бала менен мен чыгарып келип кеттик. Алар да биздин состав эмебизге мүчөбүзгө кирет. Алардын ар жакта жашаганыбызга байланыштуу кээде алысын, кыш күрөө болуп шарттуулар гана мындай чакан кылып чыгып аткандагы мүмкүнчүлүгүбүз азыр. Ата бизде Акчардак тобунда 3 жылдан берки бир көп мүчө катары жүргөн балдар кыздарыбыз бар. Ушул жерде ырдап өнөрүн тартуулап, анан кайра башка иштери менен кеткендер да бар. Жумуш өздөрүнүн жумуштары бар эми. Мына азыр жашоо ошол болду. Эң сонун Айгүл Эсенбаева, келиңиз эми сизден дагы бир угалы. Эми Шыралиев атабыздын Кыштак четинде деген ырды бар. Эң сонун, кана келиңиз. Çakan aymanı, davası giygen saymanı, tuttu aymanı, tüyüzü kaymanı, javur olup kurmanı, jolunun dostum, jolunan dostum, aldınan dostum cayranı. Ар бир адам өзүнүн жашына жараша ырларды татay билсе, азыр Айгүл эжеке абдан сонун ырларды аткарып атат. Өзүнүн жашына дагы туура келип, үнүнө дагы туура келип, азаматсыз негизи эле баягы ыр деген бул баягы жүрөк түпкүрүндө ордо алган бир жакшы сезим экен да. Анан ушунча айымдарды ырдатып жүрүп, анан Калыбай мырза, сиз да ырдап каласызбы кээде?
мен бүгін вада бердім белем, қыздар бұлар бірінші кейбірлері телевидениеге бірінші қандар бар да сіздер дағыла деп жол бердім эле, ошон үчүн кыздар ырдасын. Макул, кегиле 2-ден 3-төн чогуу ырдайсыздарбы, кандай ырдайсыздар кана? Кегиле. Açık asmanda açıla körkün baskanda jarığın mağa tüygensin jark etip kaşın akkanda ney jark etip kaşın akkanda jarığım sağar menin yazamın işte derttimdi düşüp de жүрөм бук болуп дүйнөдө деги барсыңбы ай дүйнөдө деги барсыңбы сен болдуң менин ардагым сезимге бөлүк салбагым секетим айтчы не кылам ey sen üçün bitpet armanım ay sen üçün bitpet armanım Yazında ösüp caynagan Жақшына гүлгө окшодум Катылган кайгы капанды эй Кандай чагылып токтотом ай Кандай чагылып токтотом Катылган кайгы капанды эй Кандай чагылып токтотом ай Кандай чагылып токтотом Кандай чагылып токтотом Эң сонун баракелде. Жакшырдын өмүрү узун болот дейт. Негизи эле сиздер бүгүн аткаргандырлардын бардыгы бул кыргыз элибиздин эң сонун ырлары, алтын фондко жазылган ырлар дегендей. Калыбай мырза биздин айымдар даярдаганча өзүңүз бир ыр аткарып бериңиз. Эми жаңы жылда жакшы тилектер орундалат дейт го кана. Чүренеден айтканда эле бул байке мен Асан Керимбаевдин ырынан чыга албайбы дейт. Анан мен өзүм туулуп өскөн жерим өзүм Токтогулду. Ал байкени раматылык багыштын артынан ээрчип жүрүп жакшы сөздөрүн уккам. Анан мен бир Аваз деген теледолбоордо да катышып анан ошентсем Аваз Шикеева ай сен ушуну койбойсуң бирок сыйлаганыңа рахмат деп бир жакшы кайра мен падыша кылып берди эле. Анан мен бүгүн кыздарга колдоп андем ошол Асан Керимбаевдин ырларынан бирди аткарып берейин. Çığdamımaz görünür Rızasına çömür Alыстап gitsin dağı mаңдайымда Asmanda yıldız bolup görünür Alыстап Asmanda yıldız bolup görünürsün. Aşığım tosusunday ağlamım Ardayım sen tarafka ağlamam
Alısta jakın жерде жүрсің дағы алтыным ақ маралың сағынамын алыста жақын жерде жүрсің дағы алтыным ақ маралым сағынамын Мынакей сиз Асанкалы Керимбаевди көрүп, ошо агайдан талим алып, ошо ырлардан таасир алдым деп атпайсызбы? Бул нерсе абдан жакшы да. Негизи ар бир адам жүрөгүндө ушундай жакшы ырчы жашайт экен да. Айгүл эжеке айтсаңыз, мынакей кимден таасир алдыңыз көбүрөөк? Мына сиз азыр ырдаганы угуп Зейнеп Шакиеваларга окшоп кеткен үнүңүз дегендей. Мен өзүмдүн атам комуз чертчи эле, рахматтуулук киши. Ошо кишиден ошо жуккан окшойт. Чынындар деп койсом болот да. Ошо чоңоюп эле 9-класс окуп жүргөндө ошо комуз үйрөндүм. Мектептен ошо комуз черттим. Анан ошондон бери баягы кылдыратып келатам. Баягы иштеп жүргөн убактарда райондук кароо конкурстар болчу эле, ошолорго катышчубыз. Анан өзүм медик болуп иштеп жүргөндө ошо Актала районунун борборлоштурулган ооруканасында иштеп жүрдүм. Ошо жактан ал кезде дайыма ошо медиктердин арасында кароо конкурсу уюштурулуп турат эле. Ошолорго баймабай катышчу элем. Ошо андан кийин баягы жашоо шартка байланыштуу ошо Бишкекке келгенден кийин эле медициналык жумушту дагы калтырганга туура келди. Баягы баарыбыз эле соода саттыкка кетип калдык. Ошо анан үйдө баягы жакын адамдардын арасында ошо ырдап кичинеден ошентип жүрүп эле ошо биз болсо анткени баягы ошо Зейнеп Шакиева эжелердин, Гүлсүм Мамашева эжелердин убагында чоңоюп калдык да, ошолордун ырлары аябай кулакка сиңип калган. Ошо ошондой жакшы адамдардын баягы үндөрүн угуп, ошолордун тарбиясы болуп калды го дейм. Ошолордун таасири көбүрөөк тийди да. Ошо радиодонбу, теледенби, баягы жантыктан жата калып баягы келип ырдап калган. Азыркыга чейин ушунча баягы алардын ошо эмелерине, ырларына аткарган таланттарына аябай таазим кылам да. Ушунчалык эгерде башкача жашоо болуп бир артист болуп калганымда ошолор менен ошолордун үнүндөй ырдасам болмок экен деп да ойлонуп кетем да. Баягы силер айткандай баягы кишинин көңүлүндө калган эмеси болот да. Бирок эми мечтасы дегендей. Кыргыздар айтат, алтын колдуу дарыгер экенсиз да, канча адамдарга жардам бердиңиз саламаттык үчүн дегендей. Келиңиз анда дагы берир болсо сизден анда кана. Анда ушу кирип келген кыргызстандыктардын баарын кирип келген жаңы жылдары менен куттуктап, ар бир үйгө бактылуу жашоо, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, бизде болгон элдик таланттар чыга берсин, сиздердин чыгармачылык коллективиңерге дагы аябай албан ийгиликтерди каалаймын. Анан эми дүйнөдө энелер ыйлабасын, балдар жетим калбасын дегендей эне болгонго байланыштуу. Бардык жакшы ниет, бейил тилектерди каалайм. Ошого каалап Дербишкан Ажиев атабыздын гүл ыргытуу деген ырын ошо ар бир кыргызстандыктардын үйүнө гүл ыргытып койсомбу деп атам. Жаңы жылда, Жаңы жылда. Эң сонун келиңиз Азамат. Oturasın
Ой, баракелде, ыраазчылык. Негизиле талантты үй билөөдө мына кече койгонуңуз билинип отурат. Колуңузда кол ойнотуп ушул мектеп окуп жүргөндө сиз Фариза эжеке кимден таасир алдыңыз кана? Мен шу мурда шу эме радиолордон укчу элек. Ошол ырларды жакшы көрүп, мурунку эски ырларды ырдаган ыр жакшы да эми, маанилүү. Шу апам ырдачу. Сиздин, Ыржан Дүкенде апаңыз дагы. Ана сиз дагы кыбырап ырдап апаңыздын артынан, Ооба. Апаңыз дагы ушундай баягы элдик талантты алда ырышкыбыз, Ырдап, ушу эмелерде шаарда бир тойлор болгондо ырдап калчу. Анан ушул эми апам өтүп кеткенден кийин мага калды окшойт талант. Сайраган булбул тилинде, көрүнүп көз көйнүндө, жаш кезек өтүп турбайбы, жадырап жайнап билинде, жадырап жайнап билинде. Келкилер менен алышып, озойлор менен жарышып, жүргөн кездерсе эсиме, жүрөгүм кетет сайышып, жүрөгүм кетет сайышып. Чечеде болуп кадалып, чыкпайт кол тез санамды, чачымды бурул басса да, картайтпайт менин заманым, картайтпайт менин заманым. Чачымды бурул басса да, картайтпайт менин заманым, картайтпайт менин заманым. Замана картайтпайт, жүрөктөр жаш дегенде, Нарынгүл айым, сиз дагы айтып өтүңүз, кайсы таланттардан таасир алдыңыз? Барыстарга ден соолук, үйлүүлүк, бакыт каалайм. Мен дагы ушу эң чоң атам комузчу экен, атам комузчу, апам дагы ырдачу экен. Ошолордон калса керек, биздин бир туугандарыбыз бар, тең ырдайт, окуу жайын бүтүшкөн. Ушу мен дагы ушу шартка байланыштуу окуп алганда бар тең искусствону бүтүшкөн, чоң сырдап жүрүшөт, сиңдилерим, Атбашта, Нарында. Сон. Бирок сиз дагы ырдап аткан турбайсызбы азыр? Мен ата-энемдер ырдачу экен, анан энем да айтып калат, сиз деген мурун чыксаңыз жакшы чоң артист болмоксуз деп калат биз. Ал кезде ырдайт десе неме болчу да. Мурунку учурда өзүнчө тартип болчу да, ырдайт. Артист болот деген болбойт деп, Ташкентте койгонбуз да. Болсо. Азыр эми ар бир экинчи кыргыздарча. Азыр деле кеч эмес эми ушуга миңге ыраазым. Ошол баягы. Ооба. Жүрөк түпкүрүндөгү бир ойлоруңуз орундалып атыптыр да, Азамас, Кудай буйрса дагы көп орундалсын, мынакей жыл жаңырып, жакшы тилектерди айтып отурабыз. Жакшы тилек жарым ырыстайт Кыргызда, Анан сиздер да келип, мынакей жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө биздин телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, мынакей жакшы ырлар менен элибизге мынакей маанайын көтөрүп жатасыздар. Албетте бул жакшы көрүнүш. Ошондуктан баягы өнөр деген кесип тандабайт дейт, ар бир кесип ардактуу дейт. Бирок ошол да жан дүйнөңүздөрдө мынакей жакшы ырлар аткарылып жатканы бул өзүнчө чоң кубаныч кана.
Баракелде, өдөрүңүздөр күндөй берсин. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мынакей ар бириңиздердин айтып отурса өзүнчө бир тарых, өзүнчө мынакей баягы бир китептейт. Бир адамды окуп билиш үчүн ошол адамдын баягы жан дүйнөсүн билиш керек дейт го кыргызда. Антан келиңиз калбай кайсыдан дагы бир сураналы эми. Бүгүн эмес кыздарды колдойм деп коюп, кайра дагы колдоого туура келди. Мен деле баягы мындай ыр тандоодон алысмын го. Бул баардыгы жакшы, баардыгы жакшы. Эң сонун. Бирок эми биздин жаш возрастыбыз келип калып берем, дагы эле анда Ырысбай Абдыкадырдын ырынан бир да тартып берем. 2 куплет. Жакшысыз, жакшысыз. Sensin erkin öskön talanım, biri jakın, biri de alıstan karanım. Yürüp turtup jürünündü kurgama, törüktün meni tükürüğün ay sananım. Yürüp turtup jürünündü uyqala, törüktün meni tükürüğün sananım. Tibi sever kerenim, aksindi dalilleşken menen. Gül orduna yüreğimdi sunayım, alıp koy dep yüreğimdi ay berek. Gül orduna yüreğimdi sunayım, alıp koy dep yüreğimdi berek. Çok degende tanışınday qaragın деген ең сонун сөзү бар ушулардын. Allah жакшы бир көргөн тааныш дейт, экөөгө бириш, үчүнчү көргөн тууган дейт. Жаңы жылдын келбейди, ошого гүл болбосо да жүрөгүмдү берейин деп кыздарды колдоп, эл журтка келген муну жаңы жылы менен куттуктап аткарып бердим. Айбек сага да рахмат. Куттуктап коюңуз, эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып теле көрүүчүлөрдү келиңиз. Ушул кирип келген жаңы жылыбыз Кудай колдоп, ушул кыргыз элибизге, эл жерибизге жалпы эле ааламга тынччылык, аманчылык берсин, барчылык, токчулук болсун, элибиз аман болсун, эл арасында биз аман бололу дегендей, момунтип таланттуу кыздар чыга берсин. Ошону колдогон эл тер каналы дайыма силерге ишенгиле ийгилик каалайм. Эң негизгиси эле ушул жөнөкөй адамдарды алдын алуу. Азыр биздин эми саясат болуп кеткенде кайрылууга туура келип атат. Садыр Нурбаевич да эң жакшы карапайым эл үчүн жакшы кызматтарды кылып атат. Ошондой эл журтубуз аманчылык, эл арасында аман бололу. Келген жаңы жылыбыз бактылуу, бакыттын жылдары болсун. Рахмат, расчылык. Кана сиздер дагы эчеке. Эми биринчиден ошо сиздердин чыгармачыл жамаатыңыздарга чоң ийгиликтерди каалайм. Дагы мындан да көп жетишкендиктерге жете бериңиздер. Ушундай биздеги окшогон ошо элден чыккан таланттарды алып чыга бериңиздер. Жалпы кыргыз эли менен ошо барчылык болсун, токчулук болсун, жакшылык болсун, деги эле дүйнө жүзүндө тынччылык болсунчу. Ошону тилейт элем. Бардык кыргызстандыктарга ошо чың ден соолук каалаймын. Ден соолук биринчи орунда турат экен ошо. Ошон үчүн ошо ден соолуктуу болушсун, бар болушсун, баары бай болушсун. Деле биздин Кыргызстаныбыз өсүп өнүккөн өлкөлөргө айлансын демекмин. Эң сонун расчылык эжеке, келиңиз. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен сиздердин ушу эртердин иштеген баары иши ийгиликтүү болсун,
Ошо таланттууларды тартып жүрө бериңиздер. Рахмат. Мына ичибизде калбастан бугубузду чыгарып, телевидениядан көрүнүп, өзүбүз көрүп, сүйүнүп туралы. İşinizlerge ийгилик, тынччылык болсун, молчулук болсун, барчылык болсун, адамгерчиликтүү болойлу. Баарыбыз бири-бирибизди сыйлашып, сагынып жүрө берели. Рахмат сиздерге. Мен дагы биринчиден кыргызстандыктарга, баарыңыздарга кирип келген жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылда жакшылыктын жылы болсун, токчулук, молчулуктун жылы болсун. Ошо Элтер каналына ийгилик каалайм. Иштериңиздерге аман болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болсоңуз дагы социалдык тармак аркылуу биздин Элтердин YouTube, Facebook, Instagram, Telegramдагы баракчаларына кирип, биздин элдик таланттардын өнөрлөрүн көрүп, аларга каалоо тилек айтсаңыздар болот. Андыктан жаарган жылыбыз ар бирибизге бакыт, ийгилик, бекемден соолук алып келсин. Эң башты жергебизге тынчтык болсун. Сиздер менен мына ушундай амандыкта дайыма жакшы күндөрдө жолугушалы. Ушун менен көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыздар.